Эми урматтуу депутаттар, сиздер жөнүндө, биз жөнүндө. Мен бекеринен легендарлуу парламентти баштаган жокмун. Руслан Казакбаев олтурган жерде олтурат элем. Ал аксакалдар жок. Ал өтүп кетти. Ошол легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн балдары ушул жерде отурасыңар. Эргеш Төрөбаев депутат болгон. Бүгүн анын баласы Бакыт Төрөбаев бул жерде олтурат. Келгиле биз аталарыбыздын койгон тилегин орундатайлык. Атадан кем бала болот, атадан артык бала болот дейт. Ошолордой болуп ушул залда тарыхый чечимди кабыл алганга даяр болойлук. Аталарыбызга татыктуу болойлук. 25 жыл мурун ушул жерден келип, бизди да эстеп, ушундай легендардуу адамдар аталарыбыз болгон экен деп, биздин балдарыбыз, кийинки муундар ушул жерде сүйлөп турсун. Бүгүн биз Конституциядан чет жашап жатабыз. Конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен өлкөнү башкарып жатабыз. Бул туура эмес. Сиздердин мандат алып келгениңиздерге 1 жыл боло элек. Мандатыңар жаңы күчүнө кире элек. Сиздер лидерсиңер. Өлкөнүн тагдыры силердин колуңарда. Өлкө силерди карап турат. Ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Биз бирөөнүн малайы эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Бизге кайсыл бир кабинеттерге чакырып эч ким көргөзгө бербеш керек. Биз тарыхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишене турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңеш дейт. Башка кеңеше турган, башка таяна турган таянары Кыргызстандыкы жок. Биз ушуну ачык жана так билишибиз керек. Мен сөздөрүмдө айтам, 6 фракциянын лидери бар. Өлкөнүн келечеги силердин колуңарда деп. Бүгүн да өлкөнү өнүгүүсүн, өлкөнү башкаруу конституциялык нукка бурганга ушул залда олтургандардын мүмкүнчүлүгү бар. 6 фракциянын лидери. 120 депутат. Биз эмне деп шылдыңдабасын, эмне деп келебесин, бизден башка кыргыздын карманары жок. Азыр каргаса да, жамандаса да жогорку кеңешти жамандайт, каргайт. Анткени өзүбүз ошого жол берип атабыз. Өзүбүздү ошондой мамиле кылгандай жүрүм-турум менен жетелеме болуп атабыз. Качан адамды сыйлайт? Поступок болуш керек. Жоопкерчиликти ала билиш керек. Мына ошондой эл бизге татыктуу мамиле кылат. Ошондо уялбастан бул биздин өкүлүм, бул биздин жетекчилерибиз, жол башчыларыбыз деп бизди сыйлайт. Болбосо бүгүн парламенттин деңгээли мынчалык төмөнгө түшкөн эмес. Эч бир президенттин, өкмөттүн аппарат кызматкерлери бизди чакырып көрсөтмө бергендей болбош керек. Биз тескерисинче ушул трибунага коюп алалардын отчетун угушубуз керек. Ушул жерден баа беришибиз керек. Жаман иштесе кызматтан алып, элдин алдында баанында тарыхый бааны беришибиз керек.